Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрылуумдун себеби биз 2018 жылдан бери чоң алдамчылыкка кабылып, ошондон бери жабыр татып келебиз. Кече Фейсбуктан, интернеттен ошол алдамчылар Исакова Аида Топчубаевна жана күйөөсү Чекиров Чыңгыз Аттокуровичке туура чечим кабыл алынып, алар камалганы тууралуу Фейсбуктан окуп алып, адилеттик бар экенине ишенип сизге кайрылып отурам. Биз алдырган сумма абдан чоң, $300.000. Бизден алдап алган акчаны следовательдерге, сот тарабына берип, ошентип кутулуп, булар таза чыгып келатышкан. Бизге окшоп жабыр тарткандар бул адамдардан, алдамчылардан, мошенниктерден абдан көп. Биздин жаныбыздагы биз тааныган эле адамдар бирөөсү асынып өлдү, ушулардын айынан бир үй бүлө болсо ажырашып, кичинекей балдарын эки арага таштады. Исакова менен Чекировдун адвокаты болуп, Канат Хасеновдун сөзүнө абдан нааразы болуп отурам. Кайра чыгарып алабыз деп городскойдон. Бизге недей балдарды алып калып, ушу балдарыбызды эки жакка иштетип, карыздарыбызды төлөп отурабыз, үйлөрүбүздү алдырып, эч акыйкаттык, адилеттик табылган жок ушуга чейин. Сиз ушул иштерди акыйкаттык менен карап, адилеттик менен чечим чыгарат го деп сизге ишенип, сизге кайрылып отурам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, булардын тааныштары городскойдо дагы, сиздин жаныңыздагы помощниктериңиз дагы бүт жагынан тааныштары бар экен. Ошол тааныштарга акча менен булар кутулуп, ушуга чейин кургак чыгып келатышкан. Бүт далилдер бар. Эгерде кабыл алсаңыз, ошол далилдерди алып барып берүүгө даярмын.